Надахин Кимсамач, кандай дейсем, азыр ар жакты да бер жакты да коюп, бир үстөлгө отуруша алабы? Жок, себеп бир столго отура турган деңгээлдеги инсандар керек. Деңгээлдеги инсандар керек. Башта Аскар Акаевдин атынан чыгып сүйлөшкөндө жакшыбы жаманбы Сыйлачусуңар да. сыйлаган инсандар болчу. Себеп бири-бирибиз менен саясий көз карашыбыз башка болгону менен баягы жакшылык жамандыктарда биринин башына бир жамандык түшүп калса, бир эле дасторкондо отуруп, бир эле кеседен чай ичип, ушундай бир баягы эле биздин улуу сапат айтып кеткен сапаттарды кармачубуз. Бүгүнкү күндө ошондой үстөлгө чакырсаң отурчу киши жок. Отурчу киши жок. Ким келип отурат? Айттыңыз, өзүңүз айттыңызчы. Мына ушул биздин улуу улуттук касиеттерге ээ болгон ушул кишилер бар айланасында. Мырзалардан күтүп атпайм. Жок, кечирип коебуз. Кеп мырзада, кеп айымда эмес. Сиз өзүңүз айтыңызчы, айланасында кайсы киши менен отурса болот? Бир эле кишини айтыңызчы. Ким менен? Алар жаш болуп атпайбы? Силер акылга чакырбайсыңарбы? Ошол эле Абдил, ошол эле Жумакадыр, ошол эле Сапар, ошол эле Фарид. Кечирип коебуз. Саясатта силерден жашыраак да. Балким отургузасыңар айтып туруп. Сабатсыз адамдар ошондой отурууга чакырсаң аны алсыз кабыл алат. Алсыздыктын белгиси катары. Ал башка маселе. Бул мен кеп ушундан айтып атам. Кеп сөздү бага билген. Сөздүн баасын, сөздүн баркын билген инсандар жөнүндө сөз кетип баратат. Бир нерсеге шерттешсең, шертти бекем кармап турган. Алар шерттешип алып эртең кожоюн башкача десе, башкача ойуп берип кете тургандар менен отуруунун кажети жок. Мен эчен мезгилден бери айтып келатам. Келгиле кеңешели. Макул отуралы. Эгер Мадумаров жаман деп эле жанакы жүгүрүктөрүнүн телесинен, жүгүрүктөрүнүн гезиттеринен жаздырып атат, эмнеси бир айтчы, мынау жериң жаман. Же мен жаман экенимди далилдейсиң. Далилдечи. Мен же болбосо мен өзүмдүн пикиримди айтайын. Анан бул уурдап алды, бул жеп алды, жеп алса сен эмне үчүн отургузбай атасың? Бул калп айтып атат деп кыйкырып атат. Мага Зарылбек Ырсалиев бир мындай салыштырма берген экен, абдан жакты мага ушул салыштырмасы. Окудуңузбу? Жок, мен Өмүрзактыкын окудум. Эки жака байлап койгон иттей болуп ыртырашып. Трибунанын башкы редактору берди. Өмүрзак бериптир, бирок ошону Зарылбек Ырсалиев айтыптыр. Сизге айткан. Жок, айтыптыр дейм, гезитте ушундай деп айтыптыр. Анан кой берип койсоң эле барып эле анан кийин жытташып эле кучакташып калышат деп. Аябагандай образдуу. Мага да жакты. Абдан образдуу бир кайсы топ болбосун ушундай ырылдаша берет да. Мына канча кишилерди айтты. Бул жеп алды, бул жутуп алды, бул эмне үчүн отургузбай атасың? Эмне үчүн бир саясий компания бүтөрү менен кой берип коюп атасың? Эмне үчүн сотту ушул жылдап созуп келатасың? Кеп эмнеде? Маселе эмнеде болуп атат? Мына 10 миллион жеп алды, бул 20 миллион жеп алды, бул 30 миллион жеп алды деген азаматтар жүрөт го эркин көчөдө. Эмнеге отургузбай атасың? Элдин бүгүнкү күндө ишенимдин жоголуп баратканы ушундан болуп атат. Дахан, азыр мындай бир тенденция түзүлүп калды да мына. Чынында элге эч кимдин кереги жок. Чынында. Кимдин ким экенин эл билет. Ушул студияда жакында Замандаш партиясынан өкүл келип сүйлөдү, алыстан келип. Мага жакты ушул жигиттики. Атын да билбейт экен, бирок айтты. Булар ызылдашпай дейт, тытышпай дейт, 17-жылга баралчы дейт. Биз билебиз дейт. Президенттин да ким экенин, оппоненттердин да ким экенин. Анткени бир акырдан тамак жешти да 10-жылы. Туурабы? Туурабы? Чоң акыр деген чоң акырда. Ага чейин да жешти. Анан ошон үчүн биз аны билебиз, тынч өткөрүп берип, тынч кетишсинчи сый менен дейт. Анткени эл чарчады, улам эле биз жөнүндө эмне маалымат бар эле? Массалык маалымат каражатында дүйнөлүк. Кандарды качырган, коррупцияланышкан. Аянтта күйүп аткан дөңгөлөктөр. Дөңгөлөктөр. Кудай сакта, караңгы жерден көрүнө калса, эсиңе оп кулай турган, баягы капкара кийинип алган жигиттер. Ушундай эле маалымат бар эмес беле? Эл ошондон чарчады дагы. Эми биз тынч эле эл бололучу. Мен тарыхчы катарында, улут катарында калып таанууда бийликке болгон кадыр-баркты дагы урматтай билиш керек, бийлик тарабы дагы. Эл ошого келди азыр. Чыдайлык деди. Мен ошону чакырсам, Жылдыз, мен ошону чакырып, мына 3 жолку шайлоодо тең тынчтыкка чакырсам, азыркы гезиттерге жазып атпайбы? Эмне кылмак эле? Утуп келген жеринен өзүнүн добушун коргой албай калган жигит деп. Коргош үчүн эмне кылыш керек? Согушуш керекпи? Же атыш керек? Атыш керекпи? Мына ушул маданияттуулук, өзүңдүн напсиңди тыя билүү, өзүңдүн ички эгоңду жеңип, туура. Ошол
эрдик азаматтык көрсөтсөң, бул алсыз, бул тура албайт, бул коргой албайт. Бүгүнкү күндө коомго эмне керек болуп калды элге? Элге урдум, жулдум, жуттум, алдым. Баягы кээ бир азаматтар бийик трибуналардан чыгып кыйкырышпадыбы? Эгер биз айткан болбосо мынтип жиберебиз десе, эл кол чабат. Баракелде ушунун колунан келет деп. Бул баягы оорукчан коомдун белгиси деп айтып атканым ушул. Бирок бир нерсени азыр эске салам, тарых экөөбүз көп тарыхка кайрылдык, анткени эмне болсок да биздин кесибибиз бир да. Акыркы жылдары ошол Аскар Акачевдин мезгилинде парламентте өзүң да отургансың, ошол кезде Турдакын Усубалиевич менен Абсамат Масалиевич бир палатада отурушчу. Ошол кезде эми Ишенбай Кадырбековдун кандай пейледей жүрүштөрдү жасаачысын сиз да жакшы билесиз. Мен билем, канчасын сиз токтоткула дечүсүз, айлаңыз кеткенде унчукпай койчусуз. Ошол учурда мен ошол эки биздин аксакалдын жана райондорду бөлүү боюнча, кумтөр боюнча, энергетика боюнча бири-бирине келишпеген учурлар бар эле. Бирок экөөсү эч качан трибунадан чыгып, экөөнүн алдында тең трибуна бар. Экөөнөн эч ким микрофонду суруп алмак эмес. Эч бир спикер экөөнү токтото албайт болчу. Анын кадыры ошончолук. Ошол эки киши баарыңарды ыңгайсыз кылбайлы деп элдин арасында айтышчу эмес силердин араңарда. Мен ушул нерседен сиз сабак алдыңыз деп ойлойм, анткени Абсамат Масалиевичтин кабинетине кирип, анан жыйындарга чыкчусуз. Сөзсүз түрдө, Жылдыз, абдан туура айттыңыз. Мына ушул эки киши ушунчалык саясий көз караштары башка болгону менен ушул бир кичинекей эпизодду айтып берейин. Бүтүндөй эл журтка, жалгыз саясатчыларга эмес, сабак. Бир жерге жакшылык болуп калса дагы, бир жерге батага барып калган болсок да, аксакал келдиби деп сурачу Абсамат Масалиевич. Жок, келетат десе, туруп турчу. Анда күтө туралы дейчү. Мен ошондо таң калчумун да, булар бири-бирин бир тууган ага-инилерден бийигирээк сыйлашчу. Кеп башкада. Кеп адамдын ички жан дүйнөсү. Анан жакшы мектептен өтүп. Сонун мектеп. Анан түштө 40 мүнөттүк убакыт калат түштөнүүгө. Мана ошол 40 мүнөттүк убакытта ким эртерээк жетип барып эле, тамакка барып эле, курсагын тойгозуп алып, кайра чуркап кетчү эмес. 35 депутат болгонубузда, жанагы 60 депутат олтурганыбызда. Ошол жерге түшүп алып дагы Абсамат Масалиевич кечирип коесуздар, момундай дечү да. Аксакал келдиби, келген жокпу деп. Аксакал түшүп келатат десе, анда күтө туралы деп. Мана ошол кишинин улуулугу, кишинин салкарлыгы. Ал киши да келатып, анан күттүрүп койгондугуна ыңгайсызданып, кире бериш керек эле, жеш иче бериш керек эле, биз шашпай түшөбүз деп койчу. Мана аңгеме, мана диалог. Караңыз, туу чокусу маданият. Бүгүнкүлөрдөн ошондойду күтсө болобу? Эч качан, жыты да жок. Эч качан жыты да жок. Анан кайсыл жерге барбайлы, батага барабызбы, тойго барабызбы, мына ушул субординация деген абдан каттуу бекем сакталчу. Бирок булардын учурунда да далай кыл чайнашкан. Алар кабинеттен чыгарышчу эмес да. Кабинеттен чыгарышчу эмес, үчүнчү киши укчу да эмес. Азыр бир аз чырылдаша кеткен болсо, бул жерден эмес, водитель угат. Прагадан. Айланайын, ушундай бир жаман жагдайга кептелип калдык десем эле, ушул ырылдашып бар эле тепкилешип атпайбы, эмне кылабыз?